Урматтуу мекендештер, кымбаттуу менин шайлоочуларым, колдоп бергениңиздер үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Сиздер бул үчүн менден бир тыйын да сураган жоксуңар, башка эч нерсе талап кылган жоксуңар. Керек болсо машинеңерге бензин куюп, өз чыгымыңарды өзүңөр көтөрүп, айыл-айылдарыңыздарга барып шайлап бердиңиздер. Жеке менин керт башым үчүн эмес, акыйкаттык үчүн, чындык үчүн, коррупциясыз таза Кыргызстан үчүн күрөшүмдү колдодуңуздар. Демек, сиздер автоматтык түрдө менин досума, өнөктөшүмө, менин санаалашыма айландыңыздар. Биз акыйкаттык үчүн күрөштө дагы бирдигебиз. Тилекке каршы силер берген миңдеген добушту бийлик бетбактык менен уурдады. БШКнын сайтында өзү каалагандай цифрларды жазып, жасалма жыйынтыкты бизге таңуулаганга аракет кылып атат. Ошон үчүн мен ал жыйынтыкты тааныбайм деп айттым. Саат 8:30 шайлоо бүткөндөн кийин Боршайкомдун сайты 1 саатка жакын иштебей калып, анан кайра жанды. Боршайкомдун сайты иштеп турган учурда биздин добуштарыбыз 71 миңге жеткен болчу. Өчүп туруп кайра жанганда ал 41 миңге түшүп калды. Ортодо кеминде 30 миң добушубуз уурдалды. Анын ичинде сиздер мага берген миңдеген добуш дагы бар. Эмне үчүн мен ишенимдүүлүк менен айтып атам? Себеби дегенде, добуш берип чыккандан кийин сиздер көбүңүздөр мен жанагы элге жарыялаган WhatsApp номерге жаздыңыздар, жеке менин өзүмдүн социалдык барактарыма жаздыңыздар, андан башка сага добуш бердим али деп айта албаган дагы адамдар болду. Мен сиздер менен тыгыз байланышта болдум. Мен эл аралап жүрүп, мага колдоо канчалык жогору экенин, элдин мээрими мага канчалык экенин сездим. Ошон үчүн ишенимдүүлүк менен өзүмдүн добуштарым уурдалганы жөнүндө айтып атам. Сиздердин добуш мен үчүн абдан маанилүү. Анткени мен аны сатып алган жокмун. Мен аны жалдырап суранып алган жокмун. Аны сиздер мага өзүңүздөр ишенип бергенсиздер. Ошон үчүн ар бир добуш үчүн мен мыйзам чегинде күрөшөм. Менин добуштарым уурдалганын аныктап далилдеп коюу бул тарых үчүн дагы маанилүү. Мен үчүн дагы өтө маанилүү. Ошондуктан бул шайлоонун жыйынтыгын тааныбай, ар бир добушумду кабылына келтирүү үчүн күрөшкөн. Сиздер мени мындан ары дагы колдоп бериңиздер. Мындан ары дагы акыйкат үчүн, чындык үчүн күрөштө бирге бололу. Элим деп күйгөн эр азаматтарды басынтам деп ар заманда аракет кылып келишкен. Бийлик менен чырмалышкан коррупционерлер же бийликтин өзү коррупционерлер менен чырмалышкан, бандиттер менен чырмалышкан ой бузук адамдар, уурулар менен чырмалышкан адамдар дайыма эл үчүн күйөм деген жигиттерди, кыздарды тебелеп тепсегиси келип келген. Бирок биз ага жол бербейбиз. Силер менен бирге биз бардык жеңишти камсыздай алабыз. Дайыма чогуу бололу, көңүлдү чөгөрбөгүлө, кайтпагыла, мокобогула. Мен болсо ууруларга каршы, коррупционерлерге каршы, бетбактыкка каршы, мыйзамсыздыкка каршы күрөштү уланта берем. Сиздерге чоң рахмат.